дүйнөгө багындырам деген ойлор өзү каяктан чыгат? Бул биринчиден ойлонуу стратегиясы да. Эки тамакты жей албайсың да, эки завтракты же эки обедти, 10 машина алсаң баарына түшө албайсың да. Мисалы бул нормалдуу нерсе да. Мен мисалы мага simple life деп коет, мага өзүм үйүм, ата энем бактылуу болсо, үй бүлөм бар болсо жетет да. Эми калган акчаны эмне кыласың? Эми басып жата бербейсиң да анычы. Ар бир адамдын ичинде амбициясы болот. Меники амбиция бул дүйнөлүк аренага чыгып миллиарддык компанияны куруу деген нерсе бар болчу да. Ошол эмне кыласыз? Бул мындай да. Биринчиден сен ошону кылуу менен даават кыласың, адамдарга жеткиресиң. Ошо биринчиден мүмкүнчүлүк экенин, ошо менен бара-бара адал кылган жолун үйрөтөсүң. Экинчиден жаштарга, өзүбүздүн поколенияга мындай жол ачасың да. Бул мүмкүн экенин көрсөтөсүң. Себеби баары көрдү да мени деле мисалы каналдан. Мен бир байдын же президенттин же депутаттын баласы эмес, туалетте чоңойгон бир бала. Демек ушул бала Кытайга келип ушуну кыла алган мүмкүнчүлүк болсо, демек бизде деле мүмкүнчүлүк бар экен деген түшүнүк бул, ишенич да. Себеби биз кылып аткан кезде мисалы андай бир жаштар чыгып айтып берген неме болгон жок да. Мисалы бир 5-10 жыл мурун мындай нерсе жок болчу, тренд эмес болчу да. Азыр уже трендке айлана баштады. Чыгып, Instagram, личный бренд дегенчи. Ушул нерсе бизге деле жетчү эмес да. Мисалы Кытайга барып каяктан аласың, эмне аласың, Европада кантет, Россияда кандай, Казакстанда кандай деген нерселерден коркосуң да. Кыргызстан ичинде эле жүрө бергиң келет. Анан Кыргызстан ичинде бир бизнес ачсаң, ашып барса өзүң кошунаң деле карайсың да. Андан ашыгыраак кыла албайсың, себеби сенин ойлонуу стратегияң ошондон ашпайт.